адвокаттарды жалдасаң келіп адвокаттагы кайра эле ошо рейстеги адамга мени салып берип койду да. Мына соттун чечими турат да буга. Эми соттук чечимди чыгарган чечимди эми бизде о мөөнөтүн жазып коюп туруп качан аткарып карашкан жок. Сотуна кирсем үкүнөтүнө федерал ичинде нервери кылабыз деп мага 2 сом пул берип ушул жолго агып кетти. Кыйналып калып деп жолго чыгарып койду. Соту дагы, рейси дагы, адвокат, прокуратура, юрист, айыл өкмөтүнүн бардыгы тилге берген. Себеби биз деген айылыбыз чет жерде да. Бизди чоң бийликтегилер көзөмөлгө албайт экен. Көрсө неге жемкорлор көп экен. Көп карапайым элди алдай берет экен. Биз чет жерде болгон үчүн жемкорлор жей берет экен. Неге? Алар кое берет экен. Ошол адамдын канчасын алдашты, канчасын жешти. Андай эмес. Мен деген мен сиздерге кайрылдым. Алдында 2009-жылы чыккан сабак. Булар болсо бирөөнүн карызын алып коюп кетип, кай жактан деген рейстен барган адамдар өткөрсөсүң. Число деген жок, боёго. Башка адам. Бул деген Насирдин Низамовдун 70-жылдыгында 2013-жыл болгон. Ошол жылы мектепти алмаштырабыз деп Жакупов Талай деген бала барып, 2 бала менен барып коюп келет. Амиров Камилдин үйүнө. Барат дагы бирөөнүн 60 миң карызы болот ада. Анан 60 миң карызды коюп келет. Бул нерсени атам төлөп келет. Бул нерсе күчүнө кирет, аябай күчүнө кирет. Буларга кайрылат. Сотуна барат, прокуратурасына барды, юристине барды. Алар акча берип чыгарып койгон атам 50 сом, мен атам 50 сом сураган жок. Келсе булар жакшы кабыл албайт. Кимдер? Рейстегилер да кимдер эле. Биз канча жолу кайрылдык. Амиров Камилди жакшы таанысаңыз керек. Таанайсызбы? Анда мен эчке келбепмин атамды. Эгер кааласаңыздар, булар тааныйт, жакшы тааныйт атамдычы. Анан деген карыз 2017-де келгенде атамды дар чыгарып койду. Мен анда Бишкекте болчумун. Келсем, сен кете бер дешет мени. Кете бер, биз өзүбүз бүтүрүп беребиз дейт дагы. Кайра атамды сотко берип коюшат. 20 рейс берип коет да 29 миң акча төлөңүзүн деп. Өндүрүүгө беребиз да. Бересиңер да анан апарып койгондон кийин эмне кыласың? Анан берип атышат. Бергенден кийин мен буну адвокат жалдайм. Сотко барсам бирежи айтты. Бул нерсенин аягы жок. Сен адвокат жалда дейт. Мен адвокат жалдайм. Адвокатына акча бердим. Акчаны бергенден адвокат бүт процесстерине катышты. Соттун чечимин чыгарып берди. Мына соттун чечими. 3 жыл болуп атат бул чечимди биз алып барып бергенбиз. Сизге анан эмне чалсам эле кет эле кал чечим дейт. Сулайман Кубаныч дейт. Ошко кет элек дейт. Бул чечим кетиптир, Ошто экен. Бул чечимдер Ошто, бул жерде жок кандаш. Ош деп турат. Биз Ош электро, Ош Нопат, Баткен жана Ош областын, 2 област бирбиз да.